саламаттуу жана урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биз мына бүгүн эң сонун кубанычтуу Айсемде отурабыз. Динара Асанованын эң алгачкы китебин түшөө кесүү тоюнда. Ушул учурдан пайдаланып, мен Махаббат Алымкулова, Кыргыз акын жазуучулар фондунун мүчөсү жана Екатеринбург Кыргыз акын жазуучулар фондунун тайпасынын координатору. Динаранын чакыруусу менен ушул тойго келдик. Күбө болуп жана ушул коштоп колдоп туралы деп. Мени менен чогуу бул жерде эжекем келген. Өзүңүздү айтып коюңуз. Мен дагы ушул Кыргыз акын жазуучулар союзунун фондунун мүчөсүмүн. Атым Гүлмира, фамилиям Ахматалиева. Не дейин, сиңдим Динара, сенин бүгүнкү алгачкы чыгарган китебиң Акшоланын бет ачарына чакырганың үчүн ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга куш убак кутман кеч. Анда Динара, мен сен үчүн сага атайын арнап жазган кичинекей ыр белегими окуп берип коеюн. Динара, сиңдиме ыр белек. Үйдө апасың, ай эшикте атасың. Алгын сиңдим, ата энеңдин батасын. Аймон жоктой балдарыңдан сен дагы сый урматты, кадыр батты табасың. Динара сиңдим, кайраттуусун чыгансың, канчалаган тоскоолдуктан чыгарсың. Жан жүргөн эмгектериң жөн калбай, Акшоло деп китебиңди чыгардың. Акшолодай жарый берген ардайым, ачылсын дейм түбөлүккө таалайың. Бүгүнкүдөй суп-сулуу болуп жаркылдап, жазгы күндөй жаркырасың маанайың. Рахмат. Мен да Динарага ушул акындар ырлар жыйнагында чыккан ырларымдан калкыган жакшы ойлор канаттарым деп, сенин да ойлоруң ар дайым калкып, жакшы болуп турсун, бийиктиктерге жете бер. Калкыган жакшы ойлор канаттарым, айыгат алар менен жараттарым, турмуштун өйдөтөмөн жолдорунда барактап улам өмүр барактарын. Жанашат жакшы ойго, жакшы тилек, бактылуу жашоо үчүн сөзсүз керек. Жаман ой жолотпоюн торобосун, камиет кылам мага баа жок белек. Жылуу сөз жакшы ойдон жаралаттыр, сезимге өчпөс нуру таралаттыр. Аябай айтып барам мээрим менен, инсандын кир ойлору сабалаттыр. Калкыган жакшы ойлор канаттарым, калбастыр алар барда жараттарым. Кең пейил болгондукка эмне жетсин, көңүл жай өтөм мезгил барактарын. Кут болсун кечең. Өзүңүз сөз берип коюн, маанайың кандай, бүгүнкү кече жөнүндө кандай ойлоруң бар? Рахмат. Маанайларым жакшы. Мен дагы Ары Түйүнү адабий клубу Екатеринбургдан келдим. Даярданып аябай жакшы, маанайым жакшы. Мен дагы ушу ырларыман бир 4 сапар окуп коеюн. Сиздерге да ийгилик. Уралдан кат. Кеткен элем канат жайып талпынып, азыр жүрөм кусаланып, зарыгып, барам буйруп, насип кылса тулунду, эх алатом, мен өзүмө кайрылып. Бой тирешип өскөн чыгар теректер, көрктөнгөндүр адыр тоолуу белестер, көк жылгадан шылдыраккан кашка суум, көз алдымда тасма болуп элестер. Барам жерим эркин куштай жайылып, сен да тоскун кереметиң чачылып, жыңай ала кум үстүндө чуркайын, жол бойлото толкундануу ашыгып. Уралга кат. Жумуш издеп келген элем Урал шаарына, жакам түздөп апкарыймын тартына. Баарын туура кабыл алып оюмду, камсыз кылдым, иш орнотуп алдыма. Жыл алмашты көп убакыт агылып, кээде күлүп, кээ бир кезде таарынып, өз жеримдей асылдыгын жазалам, канча элди жүргөнүмдү батырып. Сенде калды жалынлаган издерим, өсө алдым, алда канча ирдендим. Бүт кайгымды, кубанычымды сагайттым, эми болгун Урал мага мен жараткан китебим. Рахмат. Ойлойм бүгүн сенин конокторуң, калемдештериң, туугандарың, досторуң баары жакшы ой тилек менен сенин кубанычыңды бөлүшүп кетет деп ойлоймун.
ай азырда ойлоп турамын азырда элең эстеп турамын Кандай сонун жолугушкан ушул күндөр, жан эргитип, көңүл ачкан ыр күлкүлөр, алыс жерде жүрсө дагы ата журттан ырлар окуп, ыр дүйнөсүн сүйүүчүлөр.
Демекчи бүгүнкү Динара Асанова акын эжекебиздин Ак Шоола аттуу китебинин бет ачарына кош келипсиздер. Кечен ачып берүү үчүн Кыргызстан Урал кыргыз диаспорасынын жетекчиси Долонбаева Гүлшан эжени, номер 34 оорукана бөлүм башчысы Абдыганиев Абсаттар аганы, Аксакалдар кеңешинин төрагасы Адылбеков Абылбат агайга сөз берели. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, бүгүн аябай эшикте суук болуп атса дагы жүрөгүбүздү аябай ысытып, бүгүн мынакей өзүңүздүн чыгармачыл кечеңизге чакырып отурган ушул Динара эжеге биринчи чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Мындан көп өтпөй мурда биз ушул Урал жергесиндеги 4 акындын поэзия кечесин уюштуруп, ошол поэзия кеченин мындан ары уланып кетишин, ушул поэзия кечеси Кыргызстандан алыстап өтөн жерде жүрөбүз, баарыбыздын жүрөгүбүз өксүк, жүрөгүбүз жарым, ушул бүксө жерлерибизди толтуралы, акылдарыбызды бир толуктайлы деген ниетте бир жакшы иш чараны баштадык эле. Мынакей ушул иш чаранын улай Динара эжекенин бүгүн кечесинде отурабыз. Баарыңыздарды кош келипсиздер демекчимин. Динара эжеке, сизге ден соолук каалайм биринчиден. Өмүрүңүз узун болсун, дайыма калемиңиз урчуй берсин, дайыма биздин жүрөктөрүбүзгө сүйүү, жаз, мекенге болгон кусалыкты билдирбестен ошол биздин тоолорубуздай болуп, дайыма бийик болуп, жакшы ырларды жазып, ошол ырларыңыз менен биз дагы кошо жашап, ошол жерде жүргөн мигранттарга бир жакшы сиз стимул болосуз деген үмүттөбүз. Дагы ушул жерде отурган чыгармачыл адамдардын баарына чыгармачылык ийгилик каалаймын. Бул жерде дагы башка коллективдер отурат. Сиздердин дагы бүгүнкү кечеңиздер менен жакшы көңүл ачуу эженин ырларын угуп кеттиңиздер. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анан өткөндө биз 4 мартта миграцияда жүргөн энелердин жүзү, айымдардын жүзү деген чоң эл аралык конференция өткөрдүк эле. Ошол конференцияга келип катышып, өзүңүздүн жарандык бир активдүү позицияңызды көрсөтүп кеткениңиз үчүн азыр бул кичинекей сертификатты тапшырып, анан шириндигибизди тапшырып койсок, рахмат эжеке. Поздравляем! Урматтуу достор, урматтуу укелер карындаштар, мынакей быйылкы жыл биз үчүн жакшы жыл болуп атат, өзгөчө жыл болуп атат. Биз үчүн эмес, вообще Кыргызстанга. Кыргызстандагы жанагы жаңылануунун жаңы таза шамалы бизге келип отурат, бизге да жетип отурат. Бизде дагы мына ушул кыргыздар мекендештер бар жерде жыл башынан баштап жакшы окуялар, жакшы барекелер болуп атат. Ошонун баарына келип отургандардын баары күбө болуп атат. Ал эми ошол жаңылыктардын бири бул поэзия тармагындагы жакында өткөн мигранттын кыялы деген Уралдан кат деген темада өткөн поэзия кечеси бул аябай сонун болду да. Ошол бир эле теманын аты мигранттын кыялы деген ошол эле темасы канча маанилүү, канча терең ойду билдирди. Ошол поэзия кечеси ошол өзүнүн атына жараша терең бизге сезимдерди берди, мекенге болгон сүйүүбүздү дагы күчөттү, бири-бирибизге болгон биздин мамилебизди, ал эми акындарыбызга болгон сый урматыбызды
сүйүүбүздү күчөттү да. Ошондуктан акындарыбыз дайым бар болгула. Ошол мекендештердин арасында сиздердин ушул мекенге болгон сүйүүбүз, мекендештердин бүт турмушунан алынган чындыкты чагылдырган ырларыңар жазыла берсин. Мен кечеги ушул жанагы приглашенияны окуп алгандан кийин жанагы ушул сходу четверо стиши деп коебу орусча. Саптарды жаза койдум. Себеби талантым жок болсо дагы. Себеби мен силерге болгон бир сезимди билдирейин дедим да. Бар болгула уралдык акындарым, бириң досум, бириң болсо карындашым, сезимдерди күчөткөн ырлар жазып, ыр аркылуу болдуң менин жакындарым. Мен үчүн жазылгандай ырсаптарым, бир сөз менен терең ойго батырасың, ырың менен жүрөгүңдөн орун алып, элесиңди көз алдында калтырасың. Кайра окуймун ойго тутулуп, ырсаптарың кыялымда канат болуп, барып келем туулуп өскөн мекениме, сагынып күтүп турган энекеме. Бар болгула уралдык акындарым, бириң досум, бириң болсо карындашым, сезимдерди күчөтүп, ырлар жазып, ыр аркылуу болдуң менин жакындарым. Бар болгула биздин акындар. Ал эми Динара сизге мына кичине да болсо арзыган элек тапшырып коюйт. Мынакей ушинтип ушул китептин бетинде турган жаз күнүндөй жадырап, жайнап, ушул чыгармаларыңызды шаша кылганда мага окшоп жаман кагазга жаза кайбай, жакшынакай бир китепке жазып жүрүңүз деп сизге кичинекей белек тапшырып коюйн. Чыгармачылык ийгилик болгон. Жамаатыбыз мына ушул биздин поэзия жамаатыбыз кеңейе берсин, катарыңар көбөйө берсин. Ырсаптарыңарды таза кагазга түшүрө бергиле. Биз колубуздан келишинче жардам берип, ушул бир сонун кылып китеп чыгарып беришке биз жардам беребиз, Кудай буйрса. Бар болгула, барыңар. Мен даже тетрадь ачпай койсом деле болот. Мындай жазгандан кийин ойлонуп калдым. Ошо бирдекени окуп берсем дедим эле. Кыйын чыкты. Молодец. Досту көрүп, дос ушундай бири колдосо жакшы болот экен. Мына бүгүн урматтуу, бүгүн эң көңүлгө жакын адамдарым, карындашым Динара. Ne demeksin? Biz ekörüz. Bana ikinci yolu betme-bet görüşüp atağız. Şu bölümde Urumç'ta başka dallar menen üçelek iş olup uçulaşkan elek. Bugün günde üçüncüyüz çok koçatı görmedim. Da çaması biraz bizde bayağı da intriga degen derseler olur. Aşalardan bir çekesi çıkıp kalgamız degen dersesi batırtır. Kanday olsa dağı birinci mınav jerde ilgari Sverdlovsk dep azыр ekiterim деген жерде мен 77-ci yıl ушул жерге келгенде даже жетип түшүмөдө кирген эмесмин. Мен ушул жерде акындарды топтоп, акындардын биринчи китебини ушул жердеги ачып, ушундай бир өзүбүздүн сулуу кызыбыз өзүнүн ой пикирин бардыгын кагазга түшүрүп, өзünün içki dünyasını, sırtı dünyasını, bağrısını adamın sırtıdan emez, okup yazganıdan bilse olup da bağrısını. Başıdan ötken kança köp nerseler var eken, alardın bağırdığı, oy tolganılar var eken, oşalardın bağırdığı yazgan kitabın arkalı her bir okurmanlarının çığın yüreğinin orun alsın. Kaysı yerde olgun bolsa daracam zorlay versin. Kalemen kurçup bargan sayın dünyanın tört burçuna atın getsin. Körgen adamlardan bağırdığı seni körgende uşunday içinden suktan mendeler uşunday bolsun ekende bağırısı oylay turgan bolsun.
Үйündөгü baldarың аман болсын. Энеге бұл ең қиын нәрсе да балдар. Бала болбаса қалғаны барлығы қараң болып кетті. Ошол балдарыңның озырын көргін. Ошолор сені қайсы жерде болса урматтасын. Елдің ортасында өмірлері uzun болсын. Бұл китеп башталышы аяғы болсын. Қайсы жерде болсын дағы бактылуу болгон. Эргүүлөр эч качан сени таштабасын. Дайыма аман бол. Рахмат. Анан биздин жаны тапшыра турганыбыз азыр современный болуп калыптыр, телефонго өтүп кетет да. Рахмат. Анда эмесе ушул бүгүнкү кеченин себепкери болгон Динара Асанова эжебиздин өмүр баянына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар Союзунун мүчөсү, Аруу Дүйнө уюмунун жетекчиси Мамасадыкова Айжан эженин жана Кыргыз Республикасынын Жазуучулар Союзунун мүчөсү, Кыздарай Балдарай коомунун жетекчиси Алимбекова Кундуз эжелеринин куттоолоруна көңүл буралы. Динара Асанова 1979 жылы 23 октябрда Ош областына караштуу Каракулжа районундагы Ылай Талаа айылында жарык дүйнөгө келген. Мектепти аяктаган соң Бишкек шаарында ата-энеси менен бирге иштеп, ошону менен катар чыгармачылык чөйрөгө аралашты. 2012 жылдан баштап Екатеринбург шаарында жашап эмгектенет. Екатеринбург Аруу Дүйнө адабий клубунун мүчөсү. Salamdaşıp alayın. Salamatсыздарбы? Сагы сана ойдон алып, тарамжандуу сөзгө калыс. Уурда акылга, уучу акылга толгон замандаштар. Мекендиктин кумар топурагын кубаткыла жашаган. Өзүнүн бакубат турмушун ак мээнети менен кайтарып жаткан кыргызстандык мекендештерим амансыздарбы? Бүгүн биздин Екатеринбург Аруу Дүйнө адабий клубунда чоң сан алып, анткени аталган клубтун активдүү мүчөсү Динара Асанова өзүнүн алгачкы Ак жолу аттуу китебин чыгарып, бет ачар аз эмин өткөргөнү жатат. Динара, сени ушул ийгилигиң менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Сага чыгармачылык албан ийгиликтерди каалайбыз. Ылайым
Al bulun ak bozakынан düşböy, ır kanatın sermek, poeziya alanında en mutlu akılların katarının sağında oluşuna tilekteşpiz. Kalemi mekenden alыс жерде жүргөн жалпы kalемdeşlerime kağlarım, ilgerilep ulan beyik talıpbay, iş yoluna ilgiliktүү ulanıp, yüz yürüböy, kafa tartpay, kamıkpay, yüzüңөрдө жайнап турсун кубаныч. Бар болуңуздар. Урматым менен Москва Ару Дүйнө Адаби клубунун жана жалпы Ару Дүйнө Адаби клубунун жетекчиси Айжан Мамасатова. Саламатсыздарбы, урматтуу көркөйөрмандар. Бүгүнкү күндө сүйүктүү кызыбыз Динара Асанованын Акшоолу аттуу жеке китеби чыгып баарыбыздын кубанып турган учурубуз. Учурдан пайдаланып Динарага чындын соолу узун өмүр чыгармачылыктагы ийгиликтерди, ийгиликтерди каалап кетейин. Акшоолу китеби окурмандардын арасынан өз ордун тапкан ак жолтой китеп болот деп ишенемин. Динара сага дагы бир жолу каалоорубуз чыгармачылыкта талыкпай бийиктиктерге чыга беришине чын жүрөктөн тилектешпиз. Сени куттуктап Кыргыз акын жазуучулар коомдук фондунун атынан Кундузбек Маматова. Алыстан карадымды бүткөн апам, балдарым деп ишенимдин атайын бата берип сүйгөн апам. Кыргызстанда жүргөн кызды сүйлөдүм. Анда Динара эженин өзүнө сөз берели, өзү дагы саламдашуусун айтып, ырларынан окуп берсин. Саламатсыздарбы, бүгүнкү кеченин кадырлуу коноктору, досторум, туугандарым, жана калемдеш эжелерим, агаларым, сиңдилерим, бүгүнкү Акшоолу аттуу калемимдин бет ачарын өткөрүп жатып, менин эсиме көп нерселер түшөт. Мындан көп жыл мурда колума калем кармап, 4 сапыр курасам өзүнчө кубанчуу экенмин. Көрсө ал кездеги ырларым чийги болгон экен. Ошентсе да оргу аккан булагымдын көзүн жиреп, тазалап бир топ эле акындардын арасында кириптирмин. Бирок ал акындардын арасында жүрүп, өзүмө эң керектүү үлгү алдым. Дос сагыныч таптым, жана калемимди курчтандыра алдым десем жаңылышпаймын. Азыр бардык сындан өтүп, тапталып жаткан учурдан пайдаланып айтарым. Менин көп жылдан бери ачылбай жүргөн булак көзүн тазалап көмөк берген бирден бир салым кошкон эжекем Айжан Мамасатова, Ару Дүйнө Адаби клубунун жетекчиси, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, көптөгөн китептин автору. Кыргызстан билим берүү отличниги жана Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун Россия Федерациясынын жана Москва шаары боюнча катчысы эжеге таазим этем. Үмүт канча жыл ойлуу күндөр жолун бастым, көөдөңгө толкуп ташып ырлар жаздым. Үмүттөн кол үзбөй сыйгалансам, бир өчүп, бир жаркытып күйүп жандым. Ор дүйнө дарбазасын күндө кактым, баш багып кире албастан да байкаштым. Көш үтүп куржунума ор толтуруп, көргөзбөй бапестедим, көпкө бактым. Түн соктоп, аруу дүйнөм эшик ачтым, короосунан кирип барып төрүмдөн орун алдым. Жадырап, кучак жайып, тосуп алган аруу баш асылдарым мындан таптым. Алоогон ырсабыма жалын чачтым, жаркыратып калемиме мончок тактым. Айжан эжем ыраазым мертебе, көркүлдөгөн булак көзүн жире баштым. Токтобой дагы көбөй жаратайын, аруу дүйнө арасында такшалайын. Мен жазып калемимди жорголоткон акындыктын улуу жолун аркалайын. Акшоолу китебиме арнап жазган ушу Акшоолу символ, Акшоолу китебимдин символу деген жазып, мен ошол окуп коеюн. Дария токтотподуң толкунуңду, күн кылчайып, күн кылайып жаркыратып шоокунуңду, шуудурап салкын жел саамай сылап,
жаратылыш көрктөндүрөр коомдугумду. Тыншаймын жеремеге төшөп булак, мемирет табигатта күлүп турат, суналган арча кайрым черин жазып, көргөнүм магда деп сөзүм тынат. Билесиң ичке каткан бүт оюмду, ача көз туюктатпай ыр жолумду, ак шоолам орларымдын символу бол, нурга бөлөп толтургун коюнумду. Бардыгыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Таттуу бир башка кимдер сүйбөйт, дени таза, жаш жакта. Биз сүйөбүз, намыс кылбай сүйөбүз, жаш улгайып, карып барат жатсакта. Деп Алып Осмонов айткандай, Динара эженин сүйүрларынан окуп берейин. Махабатым, ак сүйүүм, ал убакта шаңдуу өткөн, жамгыр тынбай, көл шал болуп күйүп төккөн, күбөсү болгон эле сүйүүбүз го, ошондо ушул жаз, ушул көктөм. Арадан жылдар акты куюлуп, бактылуу күн калган жок мунун утуп, бурулушта адашкансып капилет, махабатым кайда кетти бурулуп. Кызгалдактуу боз топурак талаасынан, кооз көркөм ак сүйүктүү калаасынан, издедим биз жүргөн көчөлөрдөн, таппадым калың элдин арасынан. Анда азыркы кезекти аккордеон коштоосун дагы Алмазбек агага берели. Богондурунан ырдап берсин. Өзүбүздүн маркум агайларыбызды эскерип, өзүбүздүн жердешибиз Рыспа агайды эскерели. Албетте изейин аттуу чыгармасына карап коюшка уруксат этиңиздер. Seni arasından eldirdim, yen bir koz seni çiğnerdim. Men ağam gayip, geldim. Men ağam gayip, seni bizde üçün gelgelim. Aklı göktü, yaşılı yolumdu, tapay vurdum. Kışta kalgan çalbıraktın ömründe, acarı pay arzuda de kaybolur. Dizmesine ellerdim, yen bir koz beni çiğnerdim. Kalbim uşum zor baktın ömrümde, ömür boyu çok beginde bir gönül kaybolur.
hayırsız haylardın bir haylarınday. Haydadır alıp kettin yaşlığımdı, çirkigen çaçlarına baylanday. Haydadır alıp kettin yaşlığımdı, çirkigen çaçlarına baylanday. Noktoy gündürdü talçılanı, Kuyuşsap kamçı menen kamçılanı. Boy taştap tegirmenin dini parasınay, yegünü kalkım kelet kayçılanı. Boy taştap tegirmenin dini parasınay, yegünü kalkım kelet kayçılanı. Şavalımı Yünyükü talamdı kur çavalı. Uğrun düneresinde günde bile Muhtarda huzur baskanı bağla. Uğrun düneresinde günde bile Bunçuk bas bolup kettim kusalanım. Unçuk bas bolup kettim kusalanım. Rahmat, qarindashim, ishlaringga egillik, alban. Sizge de çok rahmat Almaz Bey ağa. Hazır Kayrımdуулuk uyumunun admini Asel Ejege söz bereli. Самастарга урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору, сизге Динара эже чоң рахмат ушунча сыйлап чакырып койгонуңуз үчүн аябай чоң ыраазычылык. Сиздерге чоң рахмат. Ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узак болсун, калемиңиз курчуй берсин. Мындан да көп ырларды, поэзия кечелерин өткөзүп, ар дайым ушундай жакшы кечелер өткөзүп жүрөрүңүз эже. Чоң рахмат, аябай чоң ыраазычылык. Rahmat. Yine de sözün içinde var kandım. Ыр окуп көңүл жанданган, көдөндөр бошоп шаңданган, акындын ар бир сабынан ар инсан өзүн таба алган демекчи. Азыр Динара эженин ырларынан окуп берүү үчүн Алымкулова Махабат эжекебизди жана Динара эженин өзүн чакыралы. Коржунумду арта келген өңөрүп, маанайыма күлкү шаңын теңбөлүп, уютайын дидарыма жаңылар, көрөнбөсү, төгүлбөсүн бөксөрүп, жоргологон алтын сабы калемдин, шериктешим өмүркенчим ал менен, окурманым көз жүгүртүп даамна, чийки биже бышыгына баа берейин. Жазуулар жеринде кеңдигиң, күндү чачырасың элимиң, мухиттердей жүрөгүмдү эргиткен, жан дүйнөмдүн кызыл соккон эткинин. Күйүп турат жарык таңда маңдайың, кобулжугум бүт басырлар жалайым, бал кошулуу ар жерде татыган, баасын артуу акындардын таңдайым. Айтылганго илге себен баабы деп, миң уккандан бир көргөнүң артык деп, күз күчүнө улуу мулуу түптөгөн, күчүмөнү Ажыматов Зайырбек. Жанын өрөп, сабаласын элимдеп, насааттарын эске тутам эсилдеп, куюлушуп сөз көрүнүн чуурган, шум карелең кыргызымдын Элмирбек. Кыргызымда акындар көп байыртан, Армуттан өргө жөрүп баркылар, жейдиретсин кыргызымдын белегин,
суу-суулар, жегишпек зат аалылар. Алоо болсун, жалындасın жаңырлар, чагың ышып, көк асманда жаркылдар. Калайын калк бата берип алкасын, алыстарга жар салыштын даңкыңар. Бала кез, автор Динара Асанова. Чурка чумун, шамал болсо жарышып, кулунчакты минип алып, ат кылып, кызык эле ал кездерим унуткос, кол булгалап, чымын куюн каткырып. Жаңгыр жааса, тосуп алып алакан, биктен алда мени саңасам. Башкача эле бала кезде табигат, бакта булбул өрүбүтпөй сайраган. Балалыгым сурайым суудан изденем, жашынганын ал учурда билбегем. Колтугуна сүйүнөйүн апаке, мейли азыр канча жолу тилдесең. Көктүк эле тил укпаган адатым, өз оюмдан кызыктырбай башкасын. Мен көксөгөн кыял калды катылып, колго тийип тагдырмага картасын. Глобустай өтүп жатат айланып, мүнөт сааттар мезгилдерге байланып. Кече бүгүн, эрте кайра ушундай, калган күндөр кезек тура шайланып. Бул өмүргө кыял ойлор батпай барат үйүлүп, күдөр үзбөй бир куштумга түйүлүп. Тагдыр деген өзү ушундай турбайбы, бош кой берсең чаңылмасып жүгүрүп. Кызыл селим арбалатта сүйдүрүп, кыткылыктап жаш баладай күлдүрүп. Анан дагы окшобостон эртеңин кететесип сур булуттай сүрүлүп. Кең дүйнө көз чалтыган кененсиң, бул заманга төлөөсү жок бекерсиң. Бул өмүрдүн жолун басып суурта, таасир алдым, же үйрөндүм эмнесин. Чыйыр жолум, ийри буйру караңгы, кээде аксап, кээде чуркап аларды. Түнөйдөйдө чубурулган түркүн кеп, ырлар жаздым, аяк башын табамбы. Болуу керек, жазганга да жарыктыр, ошол паана калем сабын тааныттар. Толкун уруп, шар кечүүдө тайгылбай, алып чыксын мен көксөгөн жакшырлар. Мен акын дейт, төрсап жазса бирөөсү, коштоганы экинчиси тирөөчү. Мен өзүмдү кош элекмин акынга, акын болуу ыйык милдет мүдөөсү. Жыртык эмес, бүтүн тонум жамынган, болсо эмес, ырым толгон кабымдан. Эт сөөгүмдү тешеп көзөп өтсө да, мен качпаймын келе жаткан чабуулдан. Айланыда жашайт сансыз жакшылар, бири досум, бири тууган жакындар. Колум бийик, көкөбодо жете алат, күч кубатым силерсиңер акындар. Ырыспайдын ырлары, уят эгер калсам даңкым жазалбай. Залканлыгым турсам четтеп айта албай, ырларымдын саны жок деп эсептейм. Калган болсом ырыспайды атабай. Жаркыл жаап, из жашын өткөндөй, жигит жандап, жаш серкини өткөндөй. Сезим талдуу, сен ырзаган ырларда, жасалга жок өзгөчө эле жөнөкөй. Ошол жылдар дал менин эсимде, мен секелеп кичинекей кезимде. Ырдачу эле кайсыл жерде болбосун, обоосуздап алтынчы күн кечинде. Тоого жаңырыкты өчпөй сүйүү алмашын, эл аралап нече ырды жараттым. Атак даңкың улай береши эле, издейм сени кара шоро ак кайын. Уккан обоз жүрөгүмдү каккылар, эс алдырып көңүлүмдү жайкылар. Көл кыласын менге жибестетеп, сагынганда учуп консо ак кулар. Далай жылга көз көрүнүп чыкпадым, элге өтө билдет эле кызматым. Эл оозунда түшпөй келе тырдалып, бир экөөбүз бото көзүм кымбатым.
арасында сагынуу барды периште, түгөйүнө колхоз жаган эсимде, ыргын бири болгон десе кырыспай, чойтой кечти созолоткон демимге. Бутактарым өсө берет кыркылбай, өнөрөлбөйт теч окуда жумундай, эл талантты торгоюмду таңшыдым, сен жүрүүсүң урда урыспай. Ак канатчан сүйүү, аптаптуу ысык саратан, ак сүйүү келсе канатчан, арзуулар сезим козгосо, арбалат экен арадан. Жаз болуп гүлдөр аңкыган, жадырап көңүл ачылган, жолумдан мага жолуктуң, жакыным таптым бактымдан. Күз келип сары жалбырак, күркүрөп таза гүлбулак, кечиккен күнүм өзүңө, күлгүндөй кырчын алуба. Карап бак төшөк кышкысын, көл бети бүтөп жылчыгын, көрүшкөн күнүм эсимде, күлмүңдөп күтүп тымызын. Жылдарга жылдар уланар, жаш кезим кемип улгайтар, 100 жылга өчпөс сүйүүбүз, жолугу болуп булырлар. Чоң рахмат. Акыт жолдо бир баскан, ыр дүйнөдө сырдашкан, бирин-бири колдошуп, асыл сөздөр арнашкан. Анда акын эжеке агаларыбызга сөздү берели. Акынжан ага Гүлмира эже жөнөтөт. Махабат эже. Кутмандуу кечирер менен асылдар, Динараны сыйлаган коноктор, баарыңар аман сеңдер дегенде жакшылыктарына ишиңизге ийгилик. Бүгүн биз Динарынын кечесине китебин чыкканына алган ишиңиз болсун, дагы көп китеп чыгаргандардан болуп, ден соолукта болуп, уул урматын көр, кыз урматын көр, жакшылыктарды баарыбызга каалайбыз. Кутман кеч, асыл коноктор баарыңыздарга. Кечки жарык маанай ушул биздин санаалашыбыз, калемдешибиз Динара сиңдимдин биринчи тушоо кесүү китебинин азиминде отурат экенбиз. Баарыңыздарга ушул ийгиликтерди каалаймын. Ушул Динара сиңдиме биринчиден чынден соолук, балдарың бактысын ар дайым бар болатыным. Чыгармачылык ийгилигиң өркүндөй берсин. Бул биринчи гана китеп болбой, аябай көп китептер жаратышыңа мен чын жүрөгүмдөн тилектешмин. Кут болсун. Аз кичинекей болсо дагы бул скульптурасы дайыма токтолуп сиздин алтын калектар. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Динара сиңдибиздин кечесине келген меймандар, коноктор, кушубак кечиңиздер менен. Динара, сенин бүгүнкү бизди ушул сонун кечеңе чакырып, мейман кылып, кубанычыңы тең бөлүштүрүп жатканыңа өтө ыраазычылык менен башыбызды ийип таазим кылабыз. Бар бол сиңдим. Калемиң эч качан мокубосун, дайыма бийиктиктерге, мындан да зор албан ийгиликтерге чыгып жете бергин. Азыр мен сага арнаган ырым бар эле, окуп коеюн. Динка сиңдиме ыр белек. Үйдө апасың, эшикте сен атасың, алгын сиңдим ата-энеңдин батасын. Аймонжоктой балдарыңдан сен дагы суюматты, кадырбатты сабасың. Динар сиңдим, кайраттуусуң, чыгансың, канчалаган тоскоолдуктан чыгарсың. Жаңырөгөн эмгектериң жөн калбай, ак шолба деп китебиңди чыгардың. Ак шолбадай жарый бергин ар дайым,
ачылсын дейм түбөлүккө таалайың, бүгүнгүдөй сыпсулуу бол жаркылдап, жазгы күндөй жаркырасын маанайың. Дагы бир жолу кут болсун сиңдим, сенин артыңан биз дагы ушу жуксун китептерибиз чыксын. Кичинекей суроо береңизди тапшырып коелу. Экинчиден. Мен да ушул акынага эжелердин айткан сөздөрүнө кошулам. Калемиңиз пурчуп, бул чыккан китебиңиз акыркы болбосун, мындан дагы көптөгөн китептериңиз чыксын. Анан сизге арына атайын ыр жазгыңызды белек катары эстелик болуп калсын деп жасатып келдим эле, ошолорду окуп берейин. Динара эжем балдарына ата апа ордунда, бүт түйшүгү бир өзүнүн жолунда, ошентсе да жеңилбестен жашоого ырлар жазып, калем сабы колунда. Акындыктын жолун басып баратат, жүрөгүнөн ыр дүйнөсүн жаратат. Ыр жазууда чеберчилик өнөрү бийик туруп, окурманды саматат. Ар сабында шурмончок тизилип, окуганда жүрөк чиркин эзилип, жан дүйнөнү тартып турат ырлары, калем сабы улам күчөп чийилип. Азыр Динара эженин жээни Гүлиза сөз сурап атат, шашылыш экен, ошого сөз берип коелу. Куш кетиңиздер менен Динара эже калемиңиз курчуй берсин, ийгилик каалайбыз. Ийгиликтүү болсун, өмүрүңүз узун болсун. Мындан көп китептериңиз чыксын. Ден соолукта болуңуз. Жана келген коноктор барыңыздар, ден соолуктар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун, ийгилик каалайм. Сиз үчүн аткарыла турган чыгарманы кабыл алып коюңуз. Ушу Тайкем атынан келип калдым, жеңебиздин атынан кабыл алып коюңуз. Sevmedim de kalbi bayram.
да чоң рахмат. Динара эженин ырларын окуу үчүн калемдештери Гүлмира эжени жана Акимжан аганы чакыралы. Mene Dinaranın ırlarından tandap bir iki ürünü okup bireyim. Tanda yaşlı ırlarından tanda oldum de. Mağa jakkan ırlarından. Sağ olayım. Tereli. Көзгө сайса тик карап жалтанбаган, чындык сүйлөп уяңдыкка арданбаган, аңымда дили таза кыргызымдын жигиттери ак калпакчан. Жазганбай эрки бекем кайраттанган, эр жүрөк кылыч уруп найза аткан, бекинин жан үрөгөн жалакайлар кыргыздын жигити деп айтылбаган. Жүрүндө Кабыландын өзү бар, кеңпейил мартабалуу жүрөгү шаар. Ошол болот кыргыздын азаматы, ала тоонун түбөндүз жүрөгү ал. Салабаттуу сылык сыпа оолукпаган, булакча байгет таап соорундаган, ат үстүндө чимилик ойноп алат. Ошол жигит бизгече тосуп турган. Til жөнүндө жазган экен. Тил таттуу сүйлөгөнү кыргыздын көкөрөккө эрпин берилер сыйлыксың. Эне тилде бурмалабай сүрдөгөй жазмалары кыргыз эле Чыңгызымдын. Алга сүйрөп эл токунам, алга сүйрөп эл токунам. Коркпой үппөй тайсалдары соккудан, кайсыл жерде жүрсөм дагы кадырлайм. Кыргыз тилин мен кыргызча окугам. Миң аралаш уламалар тарыхын салыштырам, түн нускасын бардыгын өз тилимде обон созуп ырдап, эне тилде кошо аламын саламын. Сануандыры бұл өміргі қиял ойлар батпай барат үйіліп, күдер үзбей бір мұштымға түйіліп, тағдыр деген өзі шындай тұрбайды, бош қой берсең шам оңатып жүгіріп, қызлық сезім арбалтатта сүйдіріп, қып-қылықтап жаш баладай күлдіріп, анандағы оқшауыстон ертеңін кетет ершет сұр бұлыттай сүрініп, кең дүние көз шақырған кененсің, бұл заманға төлөсү жок бекерсиң, бұл өмірдің жолын басып соғыртап, таасир алдым, жеңгөндүм эмнесиң. Жашоону окшоштурам. От өчпөй, түндүк кулап, кемегеде, буйруп өмүр суусу керек деле, улаган учу сактуу жибин эшкен, окшош жашоо, көзү бүтүн кемелеге. Кооз берип көптөнүп аппак кызыл, басын билип тагдырдын көрүп сыйын, аккан суудай жаш өтүп кетелекте, жаркылдап үмүт менен алга жылгын. Аппактан курбун болуп сырдашканга, жетелеп эмтеңнетип краңдарда, гүл терип ыргайлаттым жашоомду мен, окшош сезип жазып бүтпөс чыгармага. Күлүксүң, коюп койбой бир абалга, жеткирбей камчы салып карма таарда, кубаныч кайгы берип ээликтирген, салыштырдым жашоом сени драмага. Автор Динара Асанова. Рахматым бургандарга. Чоң рахмат. Мукамдуу үнү жарашкан, суктанып баары карашкан, Гүлзира Бектешова эжебиздин ырларынан угалы.
мен бүгүн Динара эженин атын угуп эле жүргөм, бүгүн биринчи жолу көрүп атам. Ошо бүгүн алакымдын мээрими төккөн күнү ушундай жакшы бир кечени баштап жакшы адамдардын башын бириктирип отурасыз. Калыйыңыз куурчуй берсин. Дайыма жүзүңүздөн ушундай күнгү кетпестен жадырап, жайнап жүрө бериңиз. Анда эле сиздердин урматыңыздарга Биз экөөбүз деген чыгарманы кабыл алып коюңуздар. Bildim kaydan tabılgansın sen Рахмат Гүлзира эже. Анда Динара эженин ырымын окуп берүү үчүн Турсунай акын кызды чакырып алабыз. Саламатсыздарбы, Динара эже? Бүгүнкү кечеңиз кут болсун. Сиздер үчүн Динара эженин Тилегим аттуу ырым көркөм окуп берип коеюн. Таң аларат, нур чачырап согулуп, шоокумуна көз чаптырам чөмүлүп. Ушул күндө күчөп барат кайрыгым, тийген гүлдүн
желесинде көрүнүп. Жерге батпай, төгүл ырым жайнагым, мен өзүмдү көңүл сүйүп арнадым. Көзүм алып, көркөмдү мактанып, сактап жүргөн көз мончогум, тагамым. Кир жугузбай, агартайын жакаңдын. Гүл жыттанган бир ыйык бар саптарың, каңгы учуп алатоонун койнунда калың журттун эшигинен бата алган. Жакта жерде саргайыңкы бүктөлүп, чекит койбой, жирек тамыр түптөлүп, сыны кетпей сыйрылса да калыгым, жашарым аз күн эмес түбөлүм. Эмнебеги монолиттин мындай саптары бар. Кайра акын кадырыңды ким билет? Кайра сен айтышабы кимди деп? Bir ömürüm, bir ırgarmayсың, bir окурман табасың же таппайсың. Сиздин ырларыңызды сүйүп окуган көрөрмандарыңыз көп болушуна тилектешмин. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Анда Алымкулова Махабат эжекебиздин обондуу ырынан угалы. Барыңыздарды биге чакырам. Kızımızdı ürün okkanга çakıralı, mukamda ürün ugalı. Koğur kızgın salkın jeli soğuda. Koş aytışkan saptar bugün jogurda, Dinereje.
Гүлүсүнө жазган аппак көрөңгү, көңүлдөрдү жаратканын орутпа. Көргүм деле келбей калды көптөрдү, көп тиреген көзүм жумуп толукта. Жашоо жол салынган жер элеге, жакшыларды жашат Кудай толукта. Тапсам байлык, акылым эч эсирбе, табалаган окшош күндөр кесире. Таппай калсам туура жолду тагдырдан жаратканым ачууланбай кечире. Тарынычым ошол болуп түгөлүп, таланттардын кадыр баркын кетирбе. Биз ар дайым сиздин таланттарды сыйлап жүрөбүз. Көңүл сизге арналат. Рахмат, Исмай. Туғандары келіңіздер, дәрі болып қалыңыздарбы? Бүгүнкү концертибиздин ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге кааларыбыз ар дайым ден соолукта болуңузду, өмүр каалайбыз. Биздин маңдайыбызда атам апамдын алдында дайыма ойноп күлүп ушинтип жакшы тойлордо, жакшы нерселерде катташа берелик. Ар дайым бар болуңуз деп тиңдейбиз. Кутмандуу кушак кетиңиздер менен Динара абже куттуктайм бүгүнкү китебиңиздин ачылышы менен. Баскан ар бир кадамыңыз байсалдуу болсун, калемиңиз курчуй берсин. Казанда бар экен, чөмүчкө сузулуп чыгып атыптыр. Ак жол. Маркабай Аматовдун жээни Жазуучулар союзунун вице-президенти Маркабай Аматовдун жээни. Тагажыктын сатып бизден бир ушул Динара абжем чыгыптыр. Бул дагы болсо Аллахтын бир көкүрөккө берген бир таланты. Ошол талантты дагы багып, өстүрүп, элге кызмат кылып жазып, ак сөздү ушинтип көпчүлүк адамдарга жеткирип, агартуу тармагына ушундай бир жакшы салымын кошуп, бул дагы болсо бир өтө чоң өнөр. Ак жол каалайм. Балдарыңыздын, тууган уругуңуздун арасында дайыма ушундай болуп, бул эле бир эле жол эмес, көп китептердин ээси болуңуз. Дайыма ушинтип жакшы туугандардын, санаалаштардын арасында жакшы күндөрдө жүрө бериңиз. Куттуктайм дагы бир жолу. Ne deyineyim, hoş gelipsizler, bardığınızlar, жерде отырган эжелер, агайлар, жеделер, инилерим, сиңдилерим бардыңыздар. Не дейин, биринчиден ден соолук, ушинтип калемин курчуп, көп ырларды жазып, көп китептерди чыгарып жүрөбүз. Kutmanlı geçiniz vermeye. Dinar Ece. Birlikten ne soğuk kalın. Birlikten gidik. Kalemiz çok iyi diyorsun. Kendisi güzel böyle. Davut dönüştürlerde gidiyoruz. Ben soğuk oldum en arkadaşlar. Şöyle kalayım bu. Dönüp ettiler. Geçimizleme, Naci, dinleyiciler. Sevgili atmışımın, adayım bir sattığım, adayım müşteri sattığımdan üstüne bir öğrenci. Dinleyiciler, sıvırdım ömür, içinden soğuk.
Арлес кел апаңы құттықтап қойып. Сөйлемес. Апа деп. Апа. Ой, апа мен құттықтаймын. Апа. Чоң рахмат барыңыздарға. Динара эженин досу Кундуз эжени дагы сөзгө чакыралы. Шоу кечиңиздер менен кымбаттуу досум Динара, сени бүгүнкү биринчи акшоңуңдун ыр жыйнагынын чыгышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Калемиң курчуй берсин досум. Дагы мындай ыр жыйнактарын даалайын чыгарымын. Алдыга эмне ойлогон ыймасып койсоң ошонун баарына жеттим. Кыргыздын эмгек сиңирген акыны деген намга татыктуу болушун каалайм. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Ушуну менен бүгүнкү биздин уюштурулган программалык кечебиз соңуна чыкты. Анда жыйынтыктоо үчүн сөздү Динара эжене берели, дагы анан аксакалдардан батасын алалы. Кымбаттуу менин бүгүнкү ушу кечеме катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Баарыңыздарга сүйүнүп таазим этем. Жоктотпой жакшы ийгиликтүү аяктап ачылышын аябай күттүк эле. Мына буйрук баардыгы жакшы өттү деген ойдомун. Келип бергениңиздер үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Ошо Динара кызыбыздын урматы үчүн ошонун алгачкы биринчи китеби атыны карагыла. Ак шоола. Шоола чаңып турат жанагы жердечи. Ошол шооласын нуру эч качан курубасын. Кайсы жерде болгон болсо, айыма жанып, чагылган болуп, ошонун нуру ар бир окурмандардын жүрөгүн ысытып, терең орундап, Кыргыздын кайсы жерде болгон болсо, алтын кыздарынан болуп жүрө берсин. Муну көргөн уккандар, туугандары мына жана айтып кетти, досу жакшы айтты. Кыргыз эл акыны болсун деп жанагы жерде. Мен дагы ошону колдойм. Ошондой чамага жет, элиң дайыма ошол кызматыңды баалап, ошондой чоң наамдарга алып барсын. Сенден аракет, калганынан берекет. Жанагы жерде буюрса аракетиң жакшы. Дагы калемиң курчуй берсин. Ушуну менен бүгүнкү мына жерде бир кыска дасторконго отурганда кайта эле сулап чыгып эле сүйлөтө бербейли. Ошонун бир аз кеңирээк отурушуп чай ичсин дешип, азыр жаңгыдай чакырмайды токтотойлу деп атыптыр да. Ошого мен кошулуп анан чыгып жанагы жерде айта турган нерсем, кайсы жерде болсоң дагы асманың ачык болсун, ырыскың кеңири болсун, өмүрүң узун болсун. Дайыма ыйманыңды Алла Таала сактап жүрсүн. Канчалык жакындарың болгон болсо, ошол жакындарың менен бардык жакшылыктарыңды бөлүшүп жүргүн. Заманыбыз тынч болсун. Дайыма кайсы жерде болгон болсок дагы, бардыгыбыз Кыргыз деген жергебизден келгенбиз. Үйдөн чыкканда ошол жерибизден бардыгыбыз максат коюп чыкканбыз. Ошол максатыбызга жетип, Алла Таала кайрадан ошол босогону аттаганга баарыбызга насип этсин. Кайсы жерде болсо дагы аман болойлу, элибиз, журтубуз тынч болсун. Бүгүнкү күндөгү жаңы ажообузга күч кубат берсин. Аны эмне кылып берет экен деп эле карап отура бербестен биз дагы жардамдашайлы. Себеби бир киши айыл деген баарын жасай турган. Ошонун үчүн дайыма ошолорду баардыгын алдыга үгүттөп, жакшы ырларың менен үндү боло бергин. Кана оомен. Рахмат агай, айтканыңыз келсин. Агай айткандай кече соңуна чыккан жок, ортого чакырмайлар гана соңуна чыкты. Азыр кеңири тамактан алып, андан соң каалоочулар бийге чыгып бийлесеңиздер болот.
Келгениңиздер үчүн чоң рахмат баарыңыздарга.